Кыяматтын 7-чи белгиси. Жалган пайгамбарлардын пайда болушу. Саубан Аллах андан ыраазы болсун. Риваят кылган хадистин маанисинде пайгамбарыбыз ага Алланын салам-салаттар болсун, менин жолоочуларымдын урпактарынан кудайчаларга сыйынган адамдар менен буттарга сыйынуу үчүн алар менен бирикмейинче жана менин жолоочуларымдын арасынан 30 жалган пайгамбар чыкмайынча кыямат кайым болбойт. Алардын ар бири өздөрүн пайгамбар деп жарыялайт. Чындыгында мен акыркы пайгамбармын жана менден кийин пайгамбар болбойт деп айткан. Жалган пайгамбарлардын саны 30дан ашпайт экени шексиз. Себеби пайгамбарыбыз ага Алланын салам-салаттар болсун, мындан максат бийликке жетип өздөрүнүн артынан көп элди ээрчитип алган адамдар туурасында айткан болчу. Алгачкы жалган пайгамбардын бири Бану Ханифа урусунан чыккан Мусайлима деген киши болгон. Ал өзү тарабына көптөгөн туугандарын ээрчитип алган болчу. Ал киши Абу Бакр, Аллах андан ыраазы болсун, халиф болуп турган учурунда Ямам согушунда өлтүрүлөт. Саджах аттуу аялда өзүн пайгамбар жарыялап, ал учурда Мусайлимага үйлөнгөн болчу. Анын өлүмүнөн кийин ислам динин кабыл кылган. Кийин Асад урусунан Тухейл ибн Хувейлд деген жалган пайгамбар пайда болот. Кийинчерээк ал да тооба кылып, мусулман болот. Бир канча убакыттар өтүп, Сакиф урусунан Аль-Мухтар ибн Убейд аттуу жалган пайгамбар пайда болот. Абдуллах ибн Зубейр башчы болуп турган кезде Хусейн ибн Алинин каны үчүн өч алуу максатында пайгамбарыбыздын ага Алланын салам-салаттар болсун, урпактарына сүйүүсүн көрсөтүп, жыйынтыгында куфалыктар аны ээрчип, кийин өзүн пайгамбар деп жарыялаган. Абдул-Малик ибн Марвана башчы болуп турган кезде Аль-Харис аттуу жалган пайгамбар пайда болот. Кийин ал тезинен өлтүрүлөт. Калган жалган пайгамбарлардын баары аббасидтердин башчылык кылып турган кезинде пайда болгон. Ал эми акыркы кылымдарда пайда болгон жалган пайгамбар Мирза Гулама Ахмед Аль-Кадияни деген кишини белгилесе болот. Ал өзүн Бахуллах деп атаган. Акыркы жалган пайгамбар Даджал болот. Аны Иса ибн Мариям алейхиссалам өзү өлтүрөт. Ал эми калган жалганчыларга мусулмандар өзгөчө деле көңүл бурууга татыктуу эмес.